Орусиянын Сириядагы аскердик аракети күчөгөнү боюнча бир нече жумадан бери сөз болуп келген. Латакиядагы аба базасында орус учактары буйрук күтүп жаткан. Бүгүн орус парламенти аларды колдонууга уруксат берди. Орусия убакыт куротуп отурган жок. Расмийлер батыштагы Хомс шаарына аба чабуулу башталганын тастыкташты. Кремлдин администрация башчысы Сергей Иванов Москва өз кызыкчылыгын коргоо үчүн аба күчтөрүн жөнөтүп жаткандыгын айтты. Речь идет Орусиянын аба күчтөрү жөнүндө гана сөз болуп жатат. Президент айткандай, жөө аскерлер аралашпайт. Бул операциянын максаты ислам мамлекети тобуна каршы күрөштө Сирия өкмөтүнө колдоо көрсөтүү. АКШ менен Франция Сириядагы аба чабуулдарын эбак эле баштаган. Москва Улуттар уюмунун же Дамасктын уруксаты алынбагандыктан мындай бомбалоо эл аралык нормаларды бузат деп эсептейт. Президент Асад расмий түрдө жардам сурагандыктан бул аракет мыйзамдуу, дейт Кремль. Советтер доорунан бери Орусия менен Сириянын саясий жана аскердик алакасы бекем. Президент Асад Кремлдин өнөктөшү. Эгер Орусиянын аба күчтөрү аны бийликте сактап калса, бул аракет батышта колдоо таппайт. Обама менен Путин Улуттар уюмунда жолугушканда ислам мамлекети тобунун коркунучун моюнга алышты. Бирок Асад боюнча кайчы пикирди карманышты. Бүгүнкү чечим аркылуу Орусия кайрадан глобалдык оюнчу экенин көрсөтүүгө аракет кылууда.